Азыр эл менен эч кимдин иши жок да. Өкмөткө бир справка гана барышы мүмкүн. Бөлөк эч мындай бир өкмөттөн бир жардам сурап бара албай жатам да бир нерсегечи. Ошон үчүн өкмөткө мындай биз ишенбей калдык да. Эл өзү ашаркы эле бүтүрүп атабыз ошону. Балдардын окуусу үчүн эң жакшы шарттар керек, окуу китептери жетиштүү болуш керек. Эми ошол балдарга онлайн окуш үчүн телефон, планшеттер жеткиликтүү болуш керек, интернет жеткиликтүү болуш керек. Тилекке каршы бизде кээде интернетке туташуудан кыйын болот. Канчалаган билимдүү балдар, кыздарыбыз бардыгы эмигрант болуп, мына ушул Москвада жүрүшөт, Корея, Америка, ушул дүйнөнүн төрт бурчуга кеткен да балдар бардыгы эле. Менин оюмда ушул немеде темпте кеткен болсок, мен азыр шайлаганга деле немем жок болуп калды уже. Өзгөрүш жок ушул убакка чейин. Кайда кетип атканыңызды мен өзүм деле билбеймин. Эми жаштар болсо ишениш мүмкүн. Булам эми толук эмес, 100% эмес, бир 50% болсо керек. Кичине алдыга ынтыла тургандар болсо, Кыргызстан оңолуп кетиши мүмкүн да. Ушундай бир чоң цех ачып, ушундай талаага чыккан аялдарды талаага чыгарбай үйдө отуруп акча тапса деген арманым бар да. Эми бийликке элди ойлогон жаштар келсе өзгөрөт деп ойлойм. Азыр Кыргызстанда иштейм деген жаштар көп. Экономиканы жакшы билген, ишкер, элди ойлогон, эң негизи ыймандуу, адилеттүү, бирөөнүн акын жебеген мындай жетекчилер болсо, Кудай кааласа, Кыргызстан келечеги оң болуп кетет. Бирбол номер 13.